Алтынай, наша выпускница, она тоже очень инновационную, такую шикарную группу уже третий год выпускает. У нее очень успешная. Номер 98 кәсіптік лицейге жылына 250-300-ге жақын бала оқуға келет. Оқыту бюджеттік негізде жүргізіліп, 3 бағыттағы кәсіпке даярлайды. Оқу мөөнөтү 10 ай, анын 3 айы өндүрүштүк практикага бөлүнгөн. Кәсіптік лицейлер, практика ориентированный лицейлер, то есть балдар деген биринчи күндөн баштап профессия алганга умтулушат. То есть биз рабочий профессия бергендиктен практическое обучение больше даем. 98 кәсіптік лицейде маалымат коммуникациялық технологиялар тармағындағы алдыңғы тәжірибе борбору түзүлгөн. Ага маалыматтык технологиялар, педагогикалык тажрыйбалар, жаңы билим берүүчү программалар бириктирилген. Ушундай шартта билим алып, заман талабына ылайык кәсипке ээ болгон бүтүрүүчүлөр жумушту оңой табышат. Мы готовим разработчиков в течение года. Биз бир жылдын ичинде иштеп чыгуучуларды даярдайбыз. Балдар биздин базада окуп, иштеп чыгуучу кесибине тиешелүү бардык технологиялар менен таанышат. Бул кесипке болгон балдарыбыз бүгүнкү күндө өлкөбүздүн өндүрүшүндөгү түрдүү мекемелерде гана эмгектенишпестен, чет элдик ар кандай фирмаларда, биржаларда, компанияларда ийгиликтүү иштеп жатышат. Бир сөз менен айтканда, биздин балдардын кесиби заман талабына ылайык болгондуктан, дүйнө жүзү боюнча актуалдуу, жумушка орношуу жеңил, баяналарында жакшы табышат. 21 кылымдын азистери аталган кесиптердин бири айтышниктер. Нурмухамед ушул кесиптин бүтүрүүчүсү. Ал лицейде алган билимине, тандаган кесибине кубанат. Келечекте окуусун улантарын айткан Нурмухамед азыртадан эле өзүнө жумуш таап алган. Самый важный, главный, базовый знанияларды ушул лицейде алдым. Азыр уже практикага кетип, уже бир жаңы компания ачылып аткан Азор Кейджи дейт. Ошо компанияга уже жумушка кирип алдым. Учурда тажрыйба алуу айтышникмин деген Адилет Асаналиев да номер 98 кәсиптик лицейдин бүтүрүүчүсү. Азыр жогорку окуу жайларын бүтүп, жумуш таппай жүргөндөрдүн санармын. Ал эми бул лицейдин бүтүрүүчүлөрү жумуш издебейт, жумуш аларды издейт дейт Адилет. Ошо IT технологиялар боюнча мен көптөгөн жетишкендикке жеттим десем болот. Кыргызстанда отуруп мен Казакстандан заказ алып, Россиядан заказ алып иштеген күндөрүм деле болгон. Азыркы учурда мен 47 кесиптик лицейде өндүрүштүк окуу устаты болуп иштейм. Өткөн жылы лицейдин алдында номер 98 кесиптик лицейдин бүтүрүүчүлөрү деген коомдук бирикме түзүлгөн. Бардык муундагы бүтүрүүчүлөрдүн башын бириктирген бул уюм аркылуу лицейдин материалдык техникалык жабдууларын жаңыртып, келечекте татыктуу кесип ээлерин даярдоо. Калия Карбеков, Арген Сырымбеков, билим жаңылыктарына.